республиканын аймагында туруксуз аба ырайы катталганына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күчтөрүн жана каражаттарын даярдыкка келтирүү боюнча атайын министрликтин тапшырма негизинде иш алып баратабыз. Негизги максат бул республиканын аймагында стратегиялык унаа жолдорунда жарандарга ыкчам түрдө жардам көрсөтүү максатында бул силердин даярдыгыңарды текшерип атабыз. Азыр баарыңар тең бардык күч каражаттарды жүктөп катталган аймакка ыкчам түрдө чыгуу боюнча текшерилет. Республиканын аймагында 1 жана 2 октябрында туруксуз аба кайталганына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык түзүмдүк аймактык жана ведомство караштуу бөлүктөрү барды күчөтүлгөн тартипте азыр иш алып барууда. Ошондой эле республиканын аймагында стратегиялык маанидеги автоунаалар жолдорунун жана Сосновка постунда жана Арал постунда жылытуу пункттары азыр ишке киргизилди. Азыркы учурда бардык жерде күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Урматтуу айдоочулар, аба ырайы keskin өзгөрүүсүнө байланыштуу төө ашууга чыгаарда, жолго чыгаарда жайкы дөңгөлөктөн кышкы дөңгөлөккө өтүүгө суранабыз. Эси зарыл болбосо чыкпай туруңуздар өтүнөбүз. Азыркы учурда аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу перевал төө ашууда кар жаап, бороо мурганактап азыр жолго дайындыктар көрүп атабыз. Биз азыр жолго подсыпкага чыгарып, жолду тазалоого бардык техникаларыбыз жана кум шагылдарыбыз дайын.